Мындан дээрлик 40 жыл мурда курулган Баткен аэропорту бүгүнкү күндө шаар ортосунда калган. Ал эми аэропорттун тосмосу менен турак жайлар жакын жайгашкандыктан бүгүнкү күндө тургундар кооптонуп жашаганын айтышууда. Баткен аэропорту 1984 жылы курулган. Анын жалпы аянты 63 гектарды түзөт. Улуу муундун өкүлдөрүнүн айтымында, ал кезде аэропорт калктуу конуштан алыс болгон. Убакыттын өтүшү менен калктын саны өсүп, учурда аэропорттун аймагы турак үйлөргө толгон. Жашоочулар аэропорттун башка аймакка жылуусуна үмүт артышат. Аэропорт бирден алып чыгып кетиш керек. Сөзсүз жүзү алып чыгыш керек, келечекке жакшы болот. Элге да жакшы, өзүгө да жакшы. Кең жерде болсо, тар жерде аш жегечен, кең жерде муш же деген элдин макалы бар. Кең жерде болуп турса, келечектүү жерде болсо бүт кыргыз элиге жакшы болот да. Бетте самолет учуп конгондо тургундар үчүн кооптуу, бетке эч кандай неме каралган эмес, коопсуздук. Чоңдордон суранат элек ушул аэропортту башка жака жылдырып беришин. Адистердин айтымында аэропорт эл отурукташкан аймактан кеминде 3 чакырым алыс жайгашуусу керек. Бирок турак үйлөр Баткен аэропортунун учуп конуу тилкесинин аймагына өтө жакын жайгашканын, коопсуздук эрежелери сакталбаганын жергиликтүү бийлик таанбайт. Мындан улам шаардык мэрия аэропортту шаардан алыс коопсуз аймакка жылдыруу аракетин көрүп келгенин билдирет. Жаңген план боюнча шаардын сыртына чыгат да. Бул мындайын айтканда Баткен шаары менен Кара-Балак айыл өкмөтүнүн чектешкен жеринде Баткен шаарын да айтканда түштүк чыгыш жагына пландаштырып атат. Ал боюнча иш жүрүп атат. Эми канчалык деңгээлде эме болот, аны айта албайм. Себеби аэропорт куруш бул оңой иш эмес. Билесиңер, ал чоң акча каражатын талап кылат. Борбор калаадан 1000 чакырым алыста жайгашкан Баткен аймагы үчүн аэропорттун стратегиялык мааниси зор. Ошол эле учурда буга чейин өлкөдө болгон авиа кырсыкты эске алуу менен тийиштүү мекемелер олуттуу маселе катары карап, зарыл болгон чараларды көрүүсү учур талабы экени талашсыз. Айжамал Абдыкарова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа.